Араван районунун Жоош айыл өкмөтүнүн башчысы Азизбек Абдуллаевдин үйү бир ай мурда тилсиз жоодон күйүп кеткен. Ал турак жайын камсыздандырып койгондугу үчүн 230 000 сом кинемти алды. Акчалай жардам алганын коомчулукка жарыялагысы келбедиби? Айтор камерага тартуулуудан баш тартып, кинемтиге муктаж эместигин айтты. Эч ким башына сабасын өзү нерв ойноп турат. Койгун. Мен бой өткөндө айткам, телевидение менен келсем акчанын кереги жок деген. Барым. Давлениясы бар, высокий жүрөт. Ачууланган айыл өкмөт башчы кепилдик сертификаты тапшырылгандан кийин да өзү интервью бербей, апасы Адашкан Баитованы сүйлөттү. 9 август күнү күйүп кетти. Мамлекетке рахмат, мен камсыздандырып койдум эле үйүмө 3 жыл мурун. Ушу бизге жардам берип, мына мага сертификат тапшырып атышат. Бардыгына рахмат. Ушуга камсыздандырууга ишениңиздер, бардыгыңыздарды ушуга чакырып кетем. Экинчи кепилдик сертификаты Ош шаардык суу канал ишканасынын бөлүм башчысы Дөөлөтбек Тайыровго тапшырылды. Ал үйүн 3 жылдан бери камсыздандырып келет. 2 ай мурун эле үйүн сел каптап зыянга учураган, ошондуктан ага 63 000 сом кинемте төлөнүп берилди. Ошол төлөп койгондуктан бүгүнкү күндө мына бул мамлекеттик камсыздандыруу кызматкерлеринин ошол директорлори, генеральный директорлори келип бүгүн мага ушул 63 000 сомдук материалдык жардам берип, ошонун сертификатын тапшырып кетишти. Ал эми Ош шаар боюнча турак үйлөрдү атайын камсыздандыруудан өткөргөндөрдүн саны аз. Шаар боюнча 56 000 үй бүлө болсо, анын 2 000ге жакыны гана камсыздандыруудан өткөн. Алардын ичинен 27 адамга 1 804 000 сом жардам берилген. 1-январдан баштап 51 000 бүгүнкү күнгө чейин камсыздандырылды. Мен ойлойм, жылдын аягына чейин бул цифра 100 000ге жетет деген ойдомун болуп атат. Анан дагы айтып кетиш керек, жылдан жылга элде бүгүнкү түшүнүк жакшы, ишеним деле пайда болуп атат, түшүнүк деле пайда болуп атат. Камсыздандыруу үчүн жылына болжол менен айыл жериндеги үйлөр үчүн 600 сом, шаардагы турак жай үчүн 1200 сом төлөнөт. Өрт, жер титирөө, суу ташкыны жана башка табигый кырсыктар болгон учурда үй ээсине зыяндын өлчөмүнө жана үйдүн баасына карап 80% акчалай жардам берилет. Аттуу мекендештер ушул социалдык программаны колдоп, ушу Кыргыз Республикасынын жарандарын кайсы жерде бир кыйынчылык болуп калса, эл атынан, өкмөт, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан жардам убагында барып калыш үчүн бардыгыбыз ушу программаны колдоп, турак жайыбызды камсыздандырып, өзүбүздү турак жайга кам көрүп койсок туура болот эле. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму 2016 жылдан бери 330 жаранга жардам берген. 3 жыл аралыгында өлкө боюнча 51 000 жаран үйлөрүн камсыздандыруудан өткөргөн. Мамлекеттик камсыздандыруу кызматынын маалыматына караганда, Ош облусу үйлөрдү камсыздандыруу боюнча өлкөдө башка аймактарга салыштырмалуу артта. Ажибай Пайзиден уулу, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.